Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, кыскача кабарлардын түрмөгүн сунуштайм. Кутман кечиңиз менен. Кала башчысы жыл ичинде жасалган иштер тууралуу бөлүштү. Өз сөзүндө Бишкектин ички жолдору 4 жыл ичинде оңдолуп бүтүп калат. Ошондой эле баш калаага жаңы автобустарды алып келүү жана жол тилкесин даярдоого кандай иштер аткарылып жаткандыгын айтып берди. Бул арада 11 декабрда өтө турган шайлоого саналуу гана күндөр калды. Бул арада партиялардын үгүт иштери жыйынтыкталганы менен шайлоо өнөктүгүндө катышып жаткан жаш партиялардын арасындагы чуу дале бүт элек. Ал эми Сириялык жана Орусиянын лидерлери Батыштын Алепподон ок атышууну токтотуу чакырыгын тоготподу. Башар Асад өкмөттүк армия учурда козголоңчулардын карамагына өткөн Алеппону толугу менен алганга аз эле калгандыгын билдирди. Толугураак баяндөөгө өтөм. Бишкекте муниципалдык бала бакчаларды салуу пландалбаганын шаар мэри Албек Ибраимов маалымат жыйында билдирди. Учурда менчиктелип кеткен мектепке чейин билим берүү мекемелерин кайрадан муниципалдык менчикке кайтаруу иштери жүрүүдө. Мындай жол менен былтыр шаарга 4 бала бакча кайтарылган. Бишкектин социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында кала башчысы Бишкектин жолдоруна коомдук транспорт үчүн өзүнчө тилке бөлүнөрүн дагы билдирди. Учурда Бишкекте жаңы автобустарды алып келүү, жол тилкесин даярдоо боюнча атайын программа иштелип жатыптыр. Ошондой эле быйыл 600дөн ашык турак жай пайдаланууга берилгени айтылды. Ал эми Бишкектин жолдорун оңдоого шаардык бюджеттен 545 миллион сомдон ашыгыраак каражат коротулган. Каланын түштүк батыш жаатындагы көрүстөн толуп калгандыктан мэриянын борбордон 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Гроздь айылынын жанынан жаңы көрүстөн ачуу планы бар экендиги дагы айтылды. 11 каналында кездекен редактордук талдоодо 11 декабрда өтө турган шайлоого саналуу гана күндөр калды. Партиялардын үгүт иштери дагы жыйынтыкталып калды. Бул жолку шайлоо өнөктүгүндө башкаларга салыштырмалуу жаш эсептелген Өнүгүү Прогресс партиясына байланыштуу ызычуулар көп катталды. Бүгүн аталган саясий уюм башкы прокуратурага жана ички иштер органдарына кайрылганы белгилүү болду. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Өнүгүү Прогресс Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясы менен соттошкон болчу. Ошондой эле Жалал Абадда КСДПга каршы чыгып, партия үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Кененирээк каналдын башкы редактору Эленора Сагындык кызы улантат. Ооба, рахмат Айгерим. Ушул тапта ушул Бишкекте өтө турган шайлоого 1-2 эле күн калды. Ошол себептен шайлоого карата күрөш күчөдү десек болот. Өзүңүздөр билесиздер, бул жолку жергиликтүү кеңешке шайлоого баш аягы 14 партия катышып жатат, бирок ал партиялардын ичинен 3-4 партия гана абдан баягы олуттуу атаандаштык жүргүзүп жатат деп айтсак болот. Эми бул партиялар ичинен ушундай ызычууга көп аралашканы ушул бул жергиликтүү шайлоодо Өнүгүү Прогресс болду деп атасак жарашат. Бүгүн эле аталган партия башкы прокуратура жана ички иштер министрлигине кайрылды. Бул жолку арыздын себеби Өнүгүү Прогресс партиясы ушул алардын расмий сайтына окшош аталышта жаңы бир сайт ачылып, ал сайтта партиянын төрагасы Бакыт Төрөбаевдин дарегине карата жалган маалыматтар жазылды жана таратылып жатат деп ушул сайтты түптөгөндөрдү таап жазалоону өтүндү. Эсиңиздерде болсо, буга чейин ушул эле аталган Өнүгүү Прогресс партиясы Жалал Абаддагы шайлоого байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес иштерди кылып атат, мыйзам чегинде иш алып барбай атат деп Бишкектеги 1-Май райондук сотуна да кайрылган болчу. Өнүгүү Прогресс партиясынын териштирүүлөрү ушу менен эле токтоп калбайт. Буга чейин дагы ушул Өнүгүү Прогресс Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн дагы ушул сотко кайрылган болчу, Бишкектеги райондук сотко. Ал жерде Өнүгүү Прогресс ушул аймактык шайлоо комиссиясынын үгүт маалында партия жүргүзгөн айрым бир алешендиктерди көрсөткөндү мыйзам чегинде болбой атат, биз андай эскертүүлөргө макул эмеспиз деп сотко кайрылган болчу. Бирок ушул 5 декабрда кече жакында эле сот аймактык шайлоо комиссиясынын пайдасына чечим чыгарды жана эскертүүлөр туура эле мыйзам чегинде берилген деп тапты. Жалал Абад шаардык кеңеште дагы шайлоо өнөктүгү курч өтүп, ал жакта негизги күрөш ушу Өнүгүү Прогресс жана КСДП ортосунда болчудай делүүдө. Буга чейин бул эки партиянын тиреш аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасын да алып түшкөн. Ал жакта учурда абал кандай болуп жатыр? Ооба, биз буга чейин да бул темага кайрылганбыз. Эсиңиздерге сала кетсем, ушул Жалал Абаддык шаардык кеңеште 31 депутаттык мандат бар жана ушул тапта Жалал Абадда 7 партия шаардык кеңешке ат салышууда.
Буга чейин ушу социал-демократтар партиясын каттоодо Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы мыйзам бузууларды кетирген, же болбосо социал-демократтар партиясы талапкерлер тизмесин берүүдө гендердик балансты сактаган эмес деп 3 негизги партия борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган болчу. Ал партияларды атай кетсем булар Ата Журт, Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс. 3 партия кайрылган менен негизи эле ушул бийликтеги партия деп коебузбу, социал-демократтардын шайлоого катышышына каршы чыгып жаткан ушул негизги партиялардын бири ушу тапта Өнүгүү Прогресс болууда. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы ушул Жалал Абадда социал-демократтар шайлоого катышат деген соңку акыркы чечимин чыгарган. Мындан улам борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн ушул Өнүгүү Прогресс азыр ушу тапта дагы бир сотко арыз менен кайрылып жатышат. Бул боюнча социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү ошол эли жерлердин бири Иса Өмүркулов кече жакында жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын бирине комментарий берген. Жана ал жерде Иса Өмүркулов бул жерде кандайдыр бир кара пиар болуп жаткандай деген оюн айткан. Бирок Өнүгүү Прогресс өз кезегинде жок, мындай эмес, чынында бийликтеги партия өздөрү мыйзам чегинде иш алып барбай атат жана партиянын талапкерлер тизмесинде гендердик балансы сакталбагандыгы бул одоно каталардан болот, андыктан ал шайлоодон четтетилиши керек деген ой менен бөлүшүүдө. Өнүгүү Прогресске тийиштүү дагы бир жагдай, шайлоого саналуу күн калганда саясатчы Өмүрбек Текебаев Бишкектеги шайлоодо бул партияны колдоорун билдирип чыкты. Көпчүлүк үчүн бул күтүүсүз болуп жатат. Бул жагын кандай түшүндүрсө болот? Ооба, туура белгиледиңиз. Азыр ушул Өмүрбек Текебаевдин Бишкек шаардык кеңешке болгон шайлоодо Өнүгүү Прогрессти колдоп чыкканы бир аз күтүүсүз болду жана көпчүлүк буга бир аз таң калып жатат десек да болот. Буга себептер көп. Анын бир себеби ушул өзүңүздөр билесиздер, Ата Мекен партиясы Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышпайбыз деп буга чейин расмий билдирген болчу. Бул себебин буга чейин ушул Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү бийлик тарабынан административдик ресурс күч колдонулуп атат жана талапкерлерге кысым болуп атат. Ошондуктан биз өз талапкерлерибизди административдик ресурстун соккусуна калтыргыбыз келбейт. Анан ошол себептен биз шайлоого барбайбыз деп түшүндүргөн болчу. Бирок ошол эле убакта Ата Мекен партиясынын атаандаштары же болбосо аларынын баягы каршылаштары десек болобу, Бишкек шаардык кеңеште негизги күрөш ушул жерде болот жана ал көп чыгымдарды талап кылат. Андыктан Ата Мекен партиясынын чөнтөгү бир аз жукараак, ошондуктан ал өзүнө ушундай шаардык кеңешке ат салышууга мүмкүнчүлүгү болбоду деген ойлорун айткан. Бирок ошентсе дагы бул жерде белгилей кетүүчү нерсе жана көңүл бөлүүчү нерсе бул Ата Мекен партиясы, Өнүгүү партиясы дагы ушул тапта Кыргызстанда жашап бараткан негизги жана эл арасында өз электораты бар партиялар эсептелет. Жана ошол өзүңүздөр билесиздер, кийинки жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ошол шайлоонун алдында негизги күчтөр биригип жатышы дагы бул кийинки шайлоого карата бир даярдык же болбосо күч топтоо аракеттер болуп жатат дегенди дагы түшүндүрөт. Рахмат, кошумчалай кетейин. Конституцияны өзгөртүү боюнча 11 декабрда өтө турган референдумга Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын 8.000ге жакын катышаарын Москвадагы элчиликтен билдиришти. Учурда консулдуктар 7427 адамды каттоого алган. Анын 4.5 ашуунун Москва шаарында жана Москва облусунда жашаары белгилүү болду. Сириялык жана орусиялык лидерлер Алепподон ок атышууну токтотууга чакырган Баттыштын сунушун четке какты. Башар Асаддын айтымында өкмөттүк армия учурда козголомчулардын карамагын өткөн Алеппонун чыгышы толугу менен кайтарып алууга бесенүүдө. Эсептерге караганда учурда аталган шаардын борборун алганда 80% аймак армияны баскан. Эгерде Алеппо толугу менен кайтарып алынса, согуш башталгандан берки Асаддын эң ийгилиги катары бааланып калышы мүмкүн. Сирияда басылып чыккан Аль-Ватан гезитинде жарыяланган. Асаддын айткандарына таянсак, Алеппого болгон кадам бүтүндөй Сирияга болгон аскердик чечимден көз каранды болмокчу. Президенттин пикиринде албетте бул аракет согуштун аякташынан кабар бербейт, бирок ошентсе дагы ок атышууну токтотууга мүмкүнчүлүк түзүп бермекчи. Дүйнө кабарларын улантабыз. Америка Конгрессинде өткөн шайлоого болгон Орусиянын бийлик күчүсүн териштире турган мыйзам долбоору сунушталды. Демилгечилер компьютердик серверлерге партиянын белгилүү адамдардын электрондук даректерине, айрым штаттардын шайлоочуларды каттаган компьютердик системаларын текшерүүнү талап кылат. Буга чейин Орусиянын Америка Кошмо Штатындагы добуш берүүгө кызыгуусуна карата Вашингтон Москванын демократиялык партиядан жасалган хакерлик чабуулдардын артында турган деп дагы айыптаган болчу. Ал эми демократиялык партиянын президенттикке талапкери болгон Хиллари Клинтон Орусия АКШнын шайлоосуна анын атаандашы Дональд Трампка жардам берүү максатында кийлигишүүгө аракеттенип жатканын айтканы бар.
Жаңалықтарда баяндау узулантабыз, кийинки 10 мүнөттүктөгү кабарлардан кыскача. Түркменстан азык-түлүк тартыштыгын баштан кечирүүдө күнүмдүк азыктарга болгон баа 2 эсеге жогорулады. Буларда Гурбангулы Бердимухамедов кымбаттоолорго байланыштуу чараларды көрүүгө белсенүүдө. Кыргызстанда кыз келиндерди басмырлоого каршы өткөн 16 күндүк акция жыйынтыкталды. Жыл өткөн сайын зомбулукка, сексуалдык кулчулукка айланган аялдардын жагдайы жакшыра элек. Бүгүн болсо ошондой эле телекөрсөтүү жана радио кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Коомдук пикирге эң таасирдүү курал бойдон калганын белгилеген президент майрам ээлерин куттуктады. 2016 жылдын 9 айында инвестициянын агымы 16,5%га кыскарган. Бул туурасында Бишкек инвестициялык форумунда экономика министри Арызбек Кожошов билдирди. Айтымда былтыркы жылга салыштырмалуу ири көлөмдөгү инвестиция тартылып $1,5 миллиард түзгөн. Ушул жылдын соңунда чейин бул сумманы $1 миллиард дагы жеткирүү пландалууда. Туруктуу өсүүгө сырткы инвестиция менен бирге ички салымдар дагы бар экендиги белгиленди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ички өндүрүш экономиканын өнүгүшүнүн негизги булагы болуп саналарын кошумчалады министр. Эске салсак, аталган форум бүгүн жана эртең уланмакчы. Башка кабарлардан Түркменстандын азык-түлүк тартыштыгы күч алууда. Буга байланыштуу Түркмен президенти Гурбангулы Бердимухамедов тиешелүү мыйзамга карата өзгөртүүлөр киргизди. Ага ылайык азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча саясатты аныктамай болду. Жаңыртылган мыйзам, тагыраак айтканда, азык-түлүк баалары кымбаттап, айрымдары таңсык болгон маалда кабыл алынды. Учурда Ашхабад базарларында кургатылган жемиштер, ошол эле кондитердик азыктар, жаңгактар, өнөр жай товарлары жана мөмө жемиштер 2 эсе кымбат болуп сатылууда. Ал эми 5 айдан бери Түркменстандагы дүкөндөрдө болсо айрыкча шекер менен майга чектөөлөр болууда. Кайрадан Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтабыз. Кыргызстанда кыз келиндерди басмырлоого каршы өткөн 16 күндүк акция жыйынтыкталды. Өнөктүк алкагында өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукту, кыз ала качууну токтотууга арналган талкуу, ошол эле флешмоб акция семинарлар өткөрүлгөн. Кыргызстанда жылына 12 миңден ашуун адам үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылгандар 95% аялдар. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы миңдеген аялдарга зордук зомбулук болгон. Акыркы 5 жылда 10 миңден ашык үй бүлө ажырашып, жалгыз бой аялдардын саны көбөйгөн. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова менен дал ушул теманын айланасында кебиз улантабыз. Бибисара айым, куш келипсиз. Айтсаңыз, мына түздөн түз бул маселе менен иштешип жаткан адис катары Кыргызстанда аялдарга болгон зордук зомбулук жыл өткөн сайын багы биз ошол эле журналистер талкуулайбыз, бирок эмнеге азайбай жатат мунун көрсөткүчү? Эми муну эки жагынан караса болот да. Муну бир узак мөөнөттү салыштыруу кыйын да. Азайганы, азайбаганы. Эмне үчүн дегенде, мындан 20 жыл эле мурун бул көйгөйлүү маселени сыртка алып чыгып, бул айтылчу эмес, бул жабык тема болчу да. Анан азыр болсо ушу бир жагынан кайрылуулар эмне үчүн көп болуп атат. Мурун милицияга да кайрылчу эмес, Советтер Союзунда бул мындай бир табу болчу да. Үй бүлөдө зордук зомбулук деген мындай бир көйгөйдү алып чыкчу эмеспиз. Анан азыр болсо ушу мүмкүнчүлүк болду. Кризистик борборлор закон кабыл алды. Мындай кайрылууга мүмкүнчүлүк болду. Анан бир жагынан мына бизге аябай эле көп кайрылуулар болот. Кээ бирде мындай жетишпей да атабыз. Мындай бир мүмкүнчүлүк алган кыз келиндер кайрыла башташты дагы. Анан мындай мамлекеттик деңгээлге дагы ушул көйгөйлүү маселе көтөрүлүп чыгып, закон кабыл алынды. Ошон үчүн анан бүгүнкү социалдык экономикалык акыбал менен байланыштуу мунун эми тамырлары көп. Үй бүлөлүк зордук зомбулук өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Мына тиги азыр кампания жүрүп башталып, мына бүткөнгө аз калды. Бул өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Адамзат болгондон кийин ошол эркек менен аялдын байланышы болгондон кийин, үй бүлө болгондон кийин ар кандай муун болот үй бүлөдө, көйгөйлүү маселе болот экен. Милицияга аялдардан миңдеген телефон чалуулары түшөрү маалым болду, бирок алардын иши тергелгени менен сотко өткөн аз экен да. Бул эмне себептен анан зомбулук көп болуп жаткан учурда ошол күнөөлүүлөрдүн жаза алышпай жатканын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми мунун ар тараптуу бир маселе да. Биринчиден кайрылат дагы жанагы
кайта өзүнүн арызын алып алган бир жагдайлар болот. Бизге кайрылып алып туруп, бизде жашашат, жана антип кээ бирде 4-5 баласын жетелеп алып туруп аш-жалаңач келишет, мына же мени өлтүрөт, же мени өлтүрүп коем деп да. Анан кийин жана бара турган жери жок болот, же болбосо экөө сүйлөшүп туруп, бизде дагы жана үй бүлөлүк консультация өтөт, медиация өткөрөбүз, кайта жарашып калган болот. Анан ар кандай бир жагдайда ушундай кайта арызын кайта алат, айласыздан макул болот. Анан биздин менталитетте, биздин маданиятта жанагындай казан аяк кагышат, эрди катын урушат дегендей ошого көнүп калып туруп, жана үй бүлөлүк модель деп коебуз. Ошондой үй бүлөдө тарбияланган ызы чуу, анан кийин деле ошол өзүнүн үй бүлөсүнө ошондой бир үй бүлөдөгү байланыш тап келет экен. Мун эми бир сөз менен айткан кыйын ар кандай жагдай болуп атат да. Укук коргоочулар бул маселеге мамлекет көп көңүл бөлбөй жатат дешүүдө. Кандай деп ойлойсуз? Эмне деген чараларды көрүү жетишпей жатат? Эми муну бир жагынан караганда 20 жылдын ичинде көңүл бөлүндү деп эле айтсак болот да. Мына СНГден биринчи болуп туруп закон кабыл алды, гендердик теңчилик деген дагы, анан үй бүлөдөгү жана зордук зомбулук боюнча азыр кайта жаңы редакциясынан мына тиги биринчи окууда кабыл алынды. Жана андай акцияда мамлекеттик деңгээлде болуп атат. Бирок эми бул мурун таптакыр эле көңүл бурбаган нерсеге мына башка өнүккөн мамлекеттерде 50 жылдан ашык биринчи жана ишеним телефондору ачылган 60 жылдай болуп калыптыр. Бизде болсо 20 жылдын ичинде мындай жалпылап айтканда мындай таптакыр көңүл бурулган жок деп айткандан алыспыз. Бирок бүгүнкү мезгилде үй бүлө институтуна көп көңүл буруш керек да. Ушул үй бүлө институтундагы улуу муундун орду, кичүү муундун орду, атанын, эненин орду, социалдык экономикалык акыбал, анан дагы ушуга кошулган бүгүнкү мындай аябай көйгөйлүү маселе, үй бүлөдөгү мына бизге кайрылган 50%ке жакын эмне кыларыбызды билбей калабыз, кайта эле ошол ызы чуу үйгө барат. Жанагы баңгилик, аракештик, кумарпоздук, жана хаотичный миграция, ата-энесине улгайган кишилерге үй бүлөсүнө жаш балдарын тыштап туруп, чаар баштыкты көтөрүп алып туруп, ата-эне ушул миграцияга кетип атат. Ошонун дагы натыйжасында ушундай болуп атат. Азыр болсо ушул мамлекеттик деңгээлде үй бүлө институтуна көңүл буруш керек да. Рахмат сизге. Кыргызстандык кыз келиндерге карата жасалып жаткан зордук зомбулук темасы туурасында биз Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова менен баарлаштык. Берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн телекөрсөтүү жана радио кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, ватандаштыкка карабай алардын коомдук пикирге эң таасирдүү курал бойдон калганын билдирди. Өлкө башчысынын куттуктоосунда угармандар менен көрөрмандардын талабы өсүп, жалган жасалмага басым жасаган берүүлөрдүн күнү бүтүп бараткан, ошондой эле адамдар жүрөктүн үшүн алган оор маалыматтарды жана чылкый саясаттан жадап, мээримге, боорукерликке, адамгерчиликке чакырган берүүлөргө муктаж болуп жаткандыгын белгилеген. Эске сала кетелик, бүгүн 8 декабрь Кыргыз телерадио кызматкерлеринин күнү. 1958 жылы дал ушул күнү биринчи жолу телепрограмма эфирге чыккан. Муну менен республиканын коомдук, саясий жана маданий турмушундагы тарыхый окуя катталган десек болот. Ушундай жаңылыктар бүгүнкү 11 каналынын жаңылыктар бөлүгүн жыйынтыктады. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул болдум. Бардык оодо кеткен жаңылыктарды сиздер интернеттеги 11 чекит KG сайтынан да угуп туруңуз жана бөлүшүүнү дагы унутпаңыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.